Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн көтө турган темабыз сүйлөм мүчөлөрү. Сүйлөм мүчөлөрү балдар экиге бөлүнөт: баш жана айкындооч мүчөлөр. Баш жана айкындооч мүчөлөрдүн биз бүгүн баш мүчөлөр тууралуу сөз кылабыз. Ага чейин сүйлөм мүчөлөрү деп кыргыз тилинде сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөр болуп экиге бөлүнөт. Баш мүчөлөр сүйлөмдүн негизин түзүп, башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды болбойт. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү менен баяндоочтон турат. Айкындооч мүчөлөр болсо баш мүчөлөрдү аныктап, тактап, толуктап турат. Алар толуктооч, бышыктооч, аныктооч болуп ажыратылат. Балдар, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жана баяндоочтон турат. Булар сүйлөмдүн грамматикалык негизи. Сүйлөм мүчөлөрүн балдар биз ушундай кылып бөлүп алсак болот. Деп балдар сүйлөмдө ойдун негизин ээлейт. Мисалы, чыныгы дос чындыкты сүйөт дей турган болсок, ким эмне, кимдер эмнелер, кимиси эмнеси деген суроолорго жооп берип турат. Бул жерде дос деген сөзүбүз ээлик милдетти аткарып турат балдар. Эми балдар келгиле анда баяндооч деп эмнени айтабыз, ошону карап өтөлү. Сүйлөмдүн баяндоочу деп энин кыймыл аракетин, абалын билдирүүчү сүйлөмдүн баш мүчөсү болуп саналат. Баяндооч эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне болду, кантти, ким эмне, канча, нече, кандай деген суроолорго жооп берет. Демек балдар биз сүйлөмдүн мүчөлөрү болгон баш мүчөлөр менен бүгүнкү сабакта тааныштык. Келгиле анда балдар, силер ушул схемаларды чийип, сүйлөмдүн мүчөлөрүн бөлүп жазып алгыла жана 129-көнүгүүгө көңүл бургула.